Мен Акаев бийлигинин учурунда дагы, Бакиев бийлигинин учурунда дагы оппозицияда болуп ал киши менен кошо бүт эмелерде катышып жүрдүм. Дагы эскертип койсом, 2010-жылы 6-апрелде мен болот жер менен таласта болгон бай тополоңдо. Чындык сөзгө чымырканып чынчыл эле экебиңиз. Чын дүйнөгө узатышып, күйүп турат элиңиз. Айлаганча аттиң ажал жер түбүнө жашырды. Бейиш болсун вахабага жаткан жайлы жериңиз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. 5 мартта Борбор калаа Бишкекте белгилүү журналист жана публицист Абдувахап Мониевти үй бүлөсү, жакын санаалаштары жана кесиптештери эскеришип, маркумга багыштап Куран окутушту. Алхамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин. Үстүбүздөгү жылдын 24 февралында чыган журналист Абдувахап Мониевтин шум ажалга моюн сунгандыгы тууралуу суук кабар желдей тарады. Маркумдун сөөгү 25 февралда өзү туулуп өскөн айылында жерге берилген. Анын кесиптештери калемгердин кырчындай курагында акка моюн сунуусу кабыргасын кайыштырып тургандыгын жашырышкан жок. Абдувахап Мониев кыргыз журналистикасында өзгөчө, өзүнө гана таандык жолу бар. Анализи өтө мыкты, жана жазуу стили өзгөчө. Ошо Абдувахап Мониев деген өзүнүн бренди бар журналист эле да. Абдувахап Мониевти журналисттер кыргыз журналистикасында дээрлик жок калды деп дагы айтсак болот. Анын Абдувахап Мониев аз жазчу, өтө аз жазчу, бирок өтө саз жазчу да. Өзүнүн айылында туруп эле бизге асабага чоң материалдарды жиберет. Анан аны раматлык Мелис Эшимканов байке окуп көрүп, анан кийин ошо кезде баарыбызга көрсөтүп, ай муну карагылачы, могу бала аябай тири карак тың жазган бала экен, жакшы жазган бала экен деп анан анын материалдарын чыгарабыз. Андан кийин анан ошол биз чакыртып алып, ал Вахапты. Анан биздин редакцияга келип асабага иштеп калган. Анан Мелис байке аны атайын атап чөгөмдүк бала деп макала жазып, бизге ушундай Абдувахап Мониев деген мыкты журналист келди. Өзү ушундай чөгөм айылынан болот экен деп анан тааныштырганда элге. Биз иштеген Эркин Тоо газетинин башкы редактору болуп келди да. Абдувахап Мониев бир мындай аз эле жазчу, бирок өтө күчтүү жазчу да. Ушундай эрте 48 жашында кайтыш болуп кетерин эч күткөн жокпуз. Иманы саламат болсун, чынында кабыргабыз кайышып турат. Журналистиканын ичинде дын бузган эң мыкты журналисттердин бири болчу. Жаткан жери жайлуу, топурагы торкобосун. Артында калган 2 уулуна узун өмүр, ден соолук берсин, ошолор атасы менен сыймыктанган уулу болуп чоңоюшсун. Абдувахап Мониев 1974 жылы Ош облусунун Араван районуна караштуу Чөгөм айылында туулган. Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин 1998 жылы аяктаган. Эмгек жолун 1992 жылы Ош облустук Ош жаңыры гезитинде корректор болуудан баштаган. Андан соң Чөгөм орто мектебинде лаборант, Асаба, Агым гезиттеринде кабарчы болуп эмгектенген. Учкун, Ош жаңырыгы жана Эркин Тоо басылмаларынын башкы редактору кызматын аркалаган. Санаалаштары Мониев журналист, публицист гана эмес, коомдук саясий иштерге дагы активдүү катышып жүргөнүн белгилешет. Кыргыздын мыкты жигиттерине тиешелүү, асыресе Алайдын жигиттерине тиешелүү, ишке шамдагай, сөзгө марш. Анан журналистикада болгон жерде ушак айыл болот. Бунун бир өзгөчөлүгү ошол ушак айылдын айылынан алысыраак жашат. Сөздүн чаңын ачып, сөздү барктап, сөздүн ис калтырды. Биз ошол Абдувахап Мониевтин бул дүйнөдөн эрте кеткен, кыргыз журналистикасында эрте таанылган Абдувахап Мониевтин ысымын сактап жүрөбүз. Мына акыркы учурда кыргыз улутунун, кыргыз элибиздин кээ бир мындай кемчиликтерди чукуп жазып, намыздантып жазып бизди кыргыздарды жалкоо болбойлу, бөлүнүп жарылбайлы, жөн эле ооз көптүрө бербейлик деп абдан баягы Сарыжан жигитип окшоп мындай чымчып жазып, бириндикке ынтымакка чакырып, аябай кыргыздын намысын көтөргөн мыкты журналисттердин бири эле. Жазган пикирлери такыр өзгөчөлөнүп турат. Кыргыз элинин кемчилигин айтып атат. Ушу биз өткөндү эле карай бербей келечекке жаңы технологияларга
дүйнөдө болуп аткан жаңы нерселерге умтулушубуз керек. Ошондо биз өнүгүүбүз деп атат да. Мониевдин жакын санаалаштарынын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков аны жүрөгү ак, кылган кызматы так, орошон талант эле деп эскерет. Акап бул жүрөгү ак, кылган кызматы так, мекен үчүн күйүп бышкан өзгөчө журналист эле, өзгөчө адам эле. Анын жазгандарын жазыш оңой эмес. Аныкы өзүнчө бир башка стиль болчу. Анын тил байлыгы ушунчалык кенен болчу. Анан көркөм сөздү сүйлөгөнү дагы, анан сөздү тапканы, анан кураганы, сөздү сөзгө кураганы, сөздү сөзгө улаганы ар бир журналисттин колунан келе бербейт. Bunun özgöçe bir jurnalistikte iz var elе, анан өзүнүн сөзү бар эле, анан өзүнүн көзү бар эле. Эң негизгиси бул чындыкты ушинтип чыркырат айткан, ошону жеткизе айткан, ушунчалык мындай эл чындыкты артараак кылып жеткизет, жумшагыраак кылып жеткизет, каттуураак кылып жетет. Бул ушундай жеткизет эле, аны кабыл албай коюш мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык мындай адамды ойгото турган, ойлонто турган орошон талант эле да, орошон талант эле. Эч убакта ойлопмун ушу Абдувахап досумдан айрылып калам деп ушу акыркы күндөрү жанымда жүрдү, жардамын берди. Мен капа болбой эле, ал өзгөчө капа болду ушу мен депутат болбой калышыма. Бирок күрөштү чогуланталы, чогуу бололу, бирге бололу, мамлекет үчүн, эртеңки элибиз үчүн, тарых үчүн кызмат кылалы деген тилектери, аруу тилектери ушу абада калкыган бойдон калып калды да. Абдувахап өткөн жылдын күз айларында мага телефон чалып калды. Шайлоого аттанып жаткан экенсиз, Рыскелди ака, көп эле жакшылыгыңызды көрдүм эле. Мен да ошо жакшылыгыңызга жакшылык менен жооп берейин, жаныңызда болоюн, жардам берейин. Парламенттик шайлоодо эми сиз оппозициялык партия менен барат экенсиз. Кысымдар көп болот, жаныңызда болсом деген аруу тилектерим бар дегенден андай жардам берем десең, мен ошондой жардамга муктажмын. Келип жанымда болсоң, мен деги эле сүйүнөт элем дегенден күзүндө келген. Күзүндө келип, ошо парламенттик шайлоо учурунда кээ бир жерлерге мен менен чогуу барып, кээ биринде пост жазып, жардам берип жүрдү. Мен шекерге көп келип жүрөм дагы, анча-мынча таанып калышты окшойт деп өзүм тааныштырбай калыптырмын. Мен өзү түбү алайлык болом, Оштон келдим. Мен өзүм кийинирээк тааныштырайын дедим эле, азыр айтып кое берейин. Мен Рыскелди аке менен бир 20 жылдан бери таанышмын. Анан кийин дагы бир жагы, мен Акаев бийлигинин учурунда дагы, Бакиев бийлигинин учурунда дагы оппозицияда болуп, ал киши менен кошо бүт эмелерде катышып жүрдүм. Дагы эскертип койсом, 2010 жылы 6 апрелде мен Болот жер менен таласта болгон бай тополоңдо. 2007 жылкы апрель революциясы таластан башталбады беле. Ошентип, ана бул шайлоодо мен жөн эле адам катары ушу Рыскелди аке оппозицияда болуп атат, чындыкты айтып атат, буга басым, кысым көп болот. Ошондуктан колум келишинче жардам берип коеюн деп, шайлоо башталгандан бери жанымда жүрүп жардамдашып жатам. Атым Абдувахап, фамилия Мониев. Мониевдин небереси генерал. Айрым журналисттер, саясатчылар дайыма чындыкты айта бербейт. Санаалаштардын айтымында Мониев алардан айырмаланып, болгонун болгондой айтчу. Бирөөгө жагат же жакпайт деп ойлонбой, чындыкты айтчу. Ал журналистикада эле эмес, саясий окуяларга да кызуу аралашкан. Акаевдин тушунан тарта азыркы бийликке чейин сын пикирин, калыс сөзүн тайманбай айтып турган. Анын 1999 жылы 25 жашында Асаба гезитине жарыялаган ошол кездеги президент Акаевка ачыкка таттуу кайрылуу макаласы көпчүлүктүн көңүлүнөн чыга элек болсо керек. Анын азыркы президент Садыр Жапаровко да конституциялык мөөнөтүн мыйзамдуу өтөгүсү келсе, эмнелерди жасоосу керек экендигин эскертип жазып чыкканына да көп убакыт боло элек. Бул ушу кантип болсо, бул жол менен кетсе, бул жакшылык алып келбейт. Бул эмне үчүн түшүнбөйм, эмне үчүн бийлик оппозиция менен тирешип атат. Бул эми өткөндө сабак албайт экен го деп аябай катуу кейип, анан постторду жазып, мен айтчым, эмне кыласың мынчалык катуу жазып, президентке кайрылып эмне кыласың, УКМБга кайрылып эмне кыласың, өзүңө эле зыян тиет да. Булар азыр аябайт, эч кимди көрүп атасың, жок, булар дегенге бирөө айтыш керек да, чындыкты бирөө жеткириш керек. Бул жол менен кете берсе, кайта келе тас кийипибизге кийебиз да. Биз тарыхтан сабак албай эле биз кайта тарыхты барып талкалап атпайбызбы? Бул кетиште болбойт. Деги эле окууга болгон дилгирлигин, ынтызарлыгын айтышат. Башкалардан терең билими, олуттуу ой жүгүртүүсү менен айырмаланып турчу дешет. Таанып билген калемдештери
Анын резонанстуу макалаларды тайманбай жаза алган сапатын да белгилешет. Мониевдин айрым замандаштары аны катардагы эле журналист эмес, акылгөй, өзүнүн өзгөлөргө окшобогон ойлору бар талант катары эскеришет. Абдувахаптын бир туугандарына, агайын туугандарына көңүл айтам. Тагдыр экен бул жараткан боору бүтүндү жараткан эмес, альбир жандык төрөлөт, өсөт, өнөт. Тагдыр бүткөндө бул дүйнөдөн кош айтышат. Бирок эң өкүнүчтүүсү Абдувахап кемелине келип айтар кийин оозунда турганда шума жалалып кетти. Абдувахап энебиз карынын жашын көрбөй калды, карынын дөөлөтүн көрбөй калды, карынын ырыскысын көрбөй калды, төрдө турбай калды. Не дейбиз эми өтө жаш кетти Абдувахапты. Ушул биз кыргыз журналистикасы бүгүн гана эскерип ким болбой Абдувахап атындагы фонд ачып, Абдувахап Мониев атындагы бир сыйлык берип, ушу аналитика жазганды үйрөнө турган журналисттердин муунун тарбиялап, керек болсо Абдувахап Мониев атындагы журналистиканын мектебин түзсөк, биз ушул жаш кеткен, өмүргө тойбой кеткен Абдувахаптын арбагынын алдында ушу жакшы иш кылган болор элек. Мониев алгачкы жазган макалаларында эле жеңил желпи теманы чарпыбай, улуттук кайра жаралуу, көз карандысыздык тууралуу аналитикалык макалаларга убактысын арнаган. Ал саясаттын ыңгайына карап, өзүнүн журналисттик абийирин буруп турган адам эмес эле, дайыма өз чындыгын талашып, аны бийик койчу. Бул дагы калемгерлердин өзгөчө сапаты. Белгилүү журналист жана публицист Абдувахап Мониев журналистикадан сырткары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып жүргөн. Ал бир катар китептердин автору, генерал Ысакбек патриоттук немилгелерди колдоо коомдук фондунун президенти болгон. Журналисттин буга чейин курч макалалардан турган Эс тутум 1, Эс тутум 2 жана Кыргыздын алгачкы генералдарынын бири болгон чоң атасы Ысакбек Мониев тууралуу китептери жарык көргөн. Жакындарынын айтымында ал жакын арада дагы бир жаңы китебин чыгаруу иштери менен алып урушуп жүргөн.